Siyasi Partiyasının talapkeri Gülmira Akmatova 1964-жылы 23 mayda Çatkal rayonuna qaraştı Жаңыбазар айылында жарык дүйнөгө келген. Çatkal orta mektebinden жана мектеп интернатынан билим алган соң 1981-83 жылдар аралыгында Талас шаарындагы медициналык окуу жайын бүтүргөн. Эмгек жолун Çatkal райондук борбордук ооруканасында медайым адистиги боюнча кызмат кылып баштаган. Ал эми 1985-жылы Борбор шаарыбыздагы орус тили жана адабияты институтунда тапшырып, жогорку билим алган. Үй бүлөлүү, 4 баланын ардактуу энеси. Гүлмира Акматованын мекенчилдик сезим менен кылган иш аракетин баалагандар анын буга чейин эле көтөрүп чыккан маселелерин белгилеп айтышууда. Ошол медицина жактан аябай толук кандуу жүгүрүп, бул депутат болом деген программасында эмес. Өз алдынча ушул күнгө чейин алып келип берүүгө аракеттенген аракет бар, өзү айтып койсун дечи. Гүлмира айтып койсоң. Өзүм ушул жакта Чаткалда, Чаткал СРБда Жаңыбазарда иштеп кеткен медсестра болуп жүрөм. Анан жогорку билимин мугалим да. Менин бул жакка Чаткалды көйгөйүн өкүндүргөнү ушу медицина жагыначы. Бизде томография жок. Азыр бар жакта цифризация деп атат да. Цифризация дегенибиз мынакей азыр бул жерден эле томография алып келсек, корейский компания менен уже сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Алып келсек, бул жерден томографияга түшөт. Мисалы үчүн мага окшоп, мисалы үчүн мен азыр кичине жеңилдер болуп туруп жатып калгандар бар да. Авария болуп, кийинен мындай ар кандай кырсыктар болуп турабы? Ошондой эле турганга болбойт. Аны биз транспортировка кылып Бишкекке же Жалал Абадка жеткизип барганыбыз эле жолдон эле эмне болуп калганын өзүбүз билебиз. Туурабы? Ошондуктан томографиядан бул жактан эле туруп томография түшкөн эле учурда ошол эле учурда тиги жактан консультация беришет врачтарчы. Врачтар ошол жерде 10 врач отуруп турган болгон да. Биз аны сүйлөшүп койгонбуз. Бул программа ишке ашып атат да. Ошол жерден эле диагнозду коет. Ошол жерден эле лечениясын жасайт. Анан бул жердегилерди сабып кое албайт. Туурабы? Анысы дагы, андан башка эне баланын өлүмү чоң бизде. Төрөттөн кыйналышат. Канча деген гинекологдорубуз жок өзүбүздүн. Же жалганбы? Аялдарыбыз жылдап гинекологко барбайт. Кыргызстандын эң алыскы аймактарынын бири болгон Чаткал өрөөнүндө чечилбей жаткан маселелер канчалык экендигин талапкер менен болгон жолугушууда айтышты. Жыл Багыт партиясын коштап, өзі башчы болуп жүресің, иштермен жүресің, сені жигиттер шаймерден колдосуң партияны. Гүлмира, карындашым, депутат болом деп, Чаткалдын намысын коргойм деп, намысшылдардын катарына келип атасың. Сени ушул умай эне колдоп, жолуңар ачылсын. Эртең келечекте эл эми ушундай экен да. Бирок Алла Таала нерсе эме кылып Гендердик теңдикти сактоо менен курамында 50% айымдарга орун берген Багыт Саясий партиясынын мекенчил айымы Гүлмира Акматова менен кеңири баарлашкан элек. Ыйларлап келдиңиздер. Саналуу күндөр калды шайлоо болоруна. Кайсы жерде болдуңуз, сөз кылсаңыз? Кербени, Үгүт Кербени менен Талас областынан баштадык. Талас областынан кейін Чаткал менин кичи мекениме бардык. Ошол кичи мекенинен эл менен жолугушуулар болду. Элдердин кабыл алышы жакшы. Ошону менен кошо элдин көйгөйүн угуп келдим. Өзүм да мурда барып жүрчүм. Барганда ар сайын ар дайым өзүм көрүп жүрчүм көзүм менен. Ал жерде биздин экологиябыз талкаланып атканын, ушу кен байлыктары боюнча дайыма мен өзүм да үн катып келгем ушул убакка чейин дагы. Андан тышкары мына өзүбүздө таза суу болуп туруп, таза суудун көйгөйү чоң болуп атканына дагы аябай кейип келдим. Чаткалдын каягында таза суу жетпейт. Чаткалдын башынан аягына чейин эле жакшы эмес экен негизичи. Жаңыбазар айылында да болдум, ошол эле учурда Чакмак сууда да болдум. Ошол жердеги көйгөйү негизи эле таза суу болуп атыптыр да. Андан ары деле айылдарыбызда таза суу деп кайсы жерге барбасам эле таза суу деп атты. Мен ошо аябай өкүндүрдү. Себеби суудун башында өзүбүз отуруп ушу таза сууду жеткизе албай атканыбызга аябай өкүндүрдү. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Аны кантип чечсе болот? Аны чечсе болот. Өкмөт тарабынан чечсе болот. Ал деген баягы эле тендер, баягы эле топосъемка дегени бар. Топосъемка дегенде көптөгөн акчалар керек. Нары Чаткал району алыс болгондуктан өлө бара беришпейт да, ошол жакка ушундай нерселер мененчи алектенишпейт. Себеби биздин
өзүбүздүн жогорку кеңеште депутатыбыз болбогонунун азабы дагы ошол жерден байкалып билинип турат. Эми анда мына чукулдап калды, сиздер эми буюрса жогорку кеңешке барып калсаңыздар кандай маселени көтөрүш керек деген ойго келдиңиз? Көп маселе негизичи. Билим берүү маселеси дагы биздин Чаткалда көйгөй. Алыс район болгондуктан, мисалы үчүн Бишкекте аябай жакшы билим берүү маселеси жакшы болгондугу менен бизде деген андай жетишсиздик. Курстарды ачышыбыз керек. Курстарды ачып, балдарыбыз жакшыраак билимди алып, ошол жактанчы анан бул жака келсе оңой олтоң жогорку окуу жайга дагы өтүшмөк да. Андан тышкары баягы эле кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн бала бакчалар жетишсиздик болуп, ошолордун өрчүшүнө, тарбияланышына дагы чоң мүмкүнчүлүк жок болуп атыптыр да. Кээ бир жерлерде такыр эле жок, кээ бир жерлерде жакшы болгон эмес. Ушундай жаңы ачылган садиктер болуп атыптыр эми, бала бакчаларчы. Бирок ал дагы жетишсиздик болуп атыптыр. Анан ошол боюнча, мисалы үчүн мен жогорку кеңешке келе турган биринчи эле Тоо Кен тармагы боюнча жолдун азабы да аябай чоң маселе бизде. Жол азабы, көр азабы деп коет. Таластан бизге Чаткал районуна эң жакын жол бар. Бирок ошол кар жааганда эле бизге жабылат. Мына азыркы ушул учурда жол жабылды. Ушу менен жазга чейин жол ачылбайт да. Ошону кышы жайы ошол жакта жол ачыштын чоң жолун табышым керек мен ошол жака барсам. Сөзсүз түрдө биринчи көйгөй ушул. Анан кийин кен байлыктардын, экологиянын сакталышы. Ошол жака көңүл бурат элем, ушу таза суу боюнча көңүл бурат элем. Көптөгөн маселелер бар экен дагы майда чүйдө. Мына 28-inde буюрса биздин Кыргызстанда мамлекетибизде өзгөрүү болгон турат. Ушу баары ушу таза партиялар келсе экен, эл үчүн иштей турган таза инсандар келсе экен деп үмүт кылып турабыз. Сиздин кандай каалооңуз бар? Кимдерге кандай каалоо айтат элеңиз? Эркин микрофон берели. Урматтуу кыргыз элим, ушул шайлоого баарыңыздар жалпы катышып бериңиздерди суранат элем. Өзүңүздөрдүн тандооңуздар менен тандап берсеңиздер, патриотторду тандасаңыздар, сиздер жаңылбайсыздар деп ойлойм. Патриоттор Багыт партиясында. Багыт партиясындагы жалаң жаштар жана мекенчил жигиттер, кыздарыбыз бар. Сиздерден суранарым, Багыт партиясына басым жасаңыздар. Менин жеке номерим 11, Багыт партиясы 7-номер.